Кемп Дэвид келишими. 1973-жылы Египетте Анвар Садат бийликке келгенден кийин АКШ бир тарапта Египет менен Сирия турган, экинчи тарапта болсо Израиль турган согушту чыгарды. Анын натыйжасы Египет менен Израиль ортосунда 1978-жылы 17-сентябрда Израилди tan алган Кемп Дэвид бүтүмүнүн кол коюлушуна алып келди. Мындан мурун Анвар Садаттын 1977-жылы Израиль Кнессетинде сүйлөгөн сөзү анын мусулмандар арасында беделин түшүрүп жиберген эле. Эми Египет Кемп Дэвид бүтүмүнө кол коюшу менен Израиль Синайдан чыгып кетти. Мындан Египетте согуштан чыгаруу көздөлгөн болчу. Ошондой эле мусулмандар алдында аброюн жоготкон Америка малайы Анвар Садатка болгон ишеним кайра тикеленди. Ливан согушу жана анын андан аркы натыйжалары. Египетте тынчтык орнотулгандан кийин Америка ишти түндүк фронтко көчүрдү. Ливанды жексен кылып, андан Палестина азаттык уюмун кууп чыгарууга Израилди тукурду. Себеби тигилөккө тең Британияга малайлык кылып жаткан. Мунун натыйжасында 1982-жылдагы согуш жүз берди. Мында Израиль Ливанга чабуул жасап, Израилдин аскери, Американын дипломатиялык басым астында Арафатты Ливандан чыгарып, Туниске өтүүгө мажбур кылды. Ал жөнөп кетишинен мурун Америка Конгрессинен келген делегация Бейрутка келип, андан жөөт вужутун ачык tan алышын катуу талап кылды. Арафат 1982-жылы 25-июлда Макловский документи деп таанылган документке кол коюлду. Анда мындай деп айтылат: уюм, тактап айтканда, Палестина азаттык уюму эми Израилдин жашоо укугун tan алат. Арафат бул документке кол коюшу менен Англия идеясынан баш тартып, Америка долбооруна карай биринчи кадамды койду. 1988-жылы декабрда Женевада буу жыйынында Арафат Палестинанын тарыхый жеринде жалгыз Палестина мамлекети тикелениши керек деген идея аягына жетти. Бул арзуу эми жок болду деп 1967-жылы басып алынган Палестина жерлеринде Палестина мамлекети тикеленет деген идеяны кабыл алганын айтып, Палестина мамлекети кагазда тикеленгенин маалым кылды. 1987-1991 жылдар аралыгында биринчи интифада элдик көтөрүлүш болуп өттү. Палестина улуттук администрациясы 1993-жылы Израилди интифалардан коргоо үчүн Палестина азаттык уюмунун уюткусунда Палестина улуттук администрациясы түзүлдү. Анын армиясы жок, бирок жөөттөрдө мусулман мужахидтерден коргоп турган, жөөттөргө каршы демонстрацияларды тыя турган, калыс мусулмандарды камакка ала турган полициясы бар. Жөөт Дубал 1992-жылы Израиль премьер-министри Ицхак Рабин Газаны Тель-Авивден ажырата турган Дубал куруу идеясын көтөргөн. Бул курулуш Ариэль Шарон премьер болгондо 2003-жылы башталды. Анын мусулман калкка кесепети көп болду. Мисалы, Дубал 1967-жылкы жашыл сызыктан да ары өтүп, Палестинага караштуу батыш жээктин 10%-ын өз ичине алат. Натыйжада 30 000 адамдык 17 Палестина айылдары Дубалдын ичинде калып калат. Алардын Дубал сыртындагы туугандары менен катташуусу мүшкүлгө айланат. Ал тургай айрым дыйкандардын жүдүгөрлөрүнүн жарымы Дубал тышкарысында калып кеткен. Бири-бири менен катташмакчы болсо, Израиль аскери администрациясынан уруксат алышы керек. Ошондой эле айрым айылдар үч тарабынан Дубал менен оролуп калган. Алар шаарга чыгуу үчүн тар коридор аркылуу гана чыга алат. Андагы пост 12 саат гана иштейт жана күзөтчүлөр абдан зулум кылышат. Дубалдын курулушу үчүн эле көптөгөн эгин талаалары конфискация кылынып алынган. Натыйжада адамдар жумушсуз калып, шаарды таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Ушундай зулумдардан улам 2000-2005 жылдарда экинчи интифада болду. Хамас жана Фатх 2006 жылкы шайлоодо Хамас парламентке келди.
АКШнын андан көздөгөн максаты исламий жамааттар бийликке келсе да, алар башкарууга жөндөмдүү эмес деген жалпы пикирди пайда кылуу эле жана муну менен мусулмандар ичинде үмүтсүздүктү жаратуу болчу. Хамас ушул кылтакка илинди. 2007 жылы өкмөт түзүүгө катышты, бирок Фатх менен жаңжалдашып, Фатхтан болгон президент Махмуд Аббас өкмөттү таркатып жиберди. Хамас Газага барып жайгашты. Израилдин шарттарына көнгөнүнө карабастан, ал террорчул уюм боюнча кала берди. Террористтер очогу деген шылтоо менен Газа мусулмандары жөөт мамлекетинин бомбалары бутасына айланды. Кудс, Иерусалим статусу. 1947-1949 жылдардагы согуштан кийин Транс-Иордания Иордан дарыясынын батыш жээгин чыгыш Иерусалим менен биргеликте аннексиялаганын жарыялады. Иерусалимдин батыш бөлүгүн Израиль энчилеп алып, аны өзүнүн борбору кылып жарыялады. Ошондон бери ал жерде Израилдин Кнессети жана башка көпчүлүк мамлекеттик башкаруу мекемелери жайгашкан. 1967 жылкы согуштан кийин Израиль чыгыш Иерусалимди батыш жээктен айры абалда аннексиялап алганын жарыя кылды. Бу жана эл аралык коомчулук бул аннексияны тааныган эмес, бирок мындай каршылыкты Израиль тоготуп да койгон жок. Ошондой эле бу коопсуздук кеңеши 1967 жылы басып алынган жерлерге жөөттөрдүн турак жай куруусун да каралаган. Мындан сырткары 1980 жылы кошулгоочу өлкөлөр конференциясы чыгыш Иерусалим талашсыз араб суверенитетине өткөрүп берилиши керек деп караган. Булардан кийинки токтомдор да эч бири Израилди чыметирип койбоду. Алгач Кудсту Палестина автономиясы да өзүнүн борбору деп эсептеген. Батыш Иерусалимди ачык шаар катары кабыл алган. Эми болсо чыгыш Кудсту гана борбор деп кабыл алууга даяр экендигин билдирүүдө. Бирок негизи ал жерде Палестина администрациясынын эч кандай мамлекеттик мекемеси жок. Андай мамлекеттин өзү деле жок чынында. 1994 жылы Израиль Иордания келишими боюнча эски шаардагы бардык мусулмандар үчүн мукаддас жайлар Иордания камсыздоосу жана көзөмөлү астында болушу керек эле. Бирок ага азыр Израиль өз көзөмөлүн жүргүзүп каалагандай калчуоду. 2007 жылы еврейлер Аляксодон 200 метр аралыкта археологиялык изилдөө жүргүзөбүз деп казуу иштерин башташкан. Андан пайда болгон үңкүр мечит алдына жетип келип калгандыктан мусулмандар каршылыгын жараткан. 2007 жылы Газага Хамас барып жайгашкандан бери Израиль анын калкын батыш жээкке баруудан тыйып койгон. Зарылдыктарда гана уруксат алуу менен барышы мүмкүн. 2014 жылы Израиль ал шаардагы мечиттерге жума намазына 50 жаштан жогорку адамдар гана барышына уруксат берип, калган жаштардын жана аялдардын келишине тыюу салган. Ал эми туризм министрлиги еврейлердин көп келишине жолдорду ачып койгон. Буга кыжырданган калктын толкундоосун шылтоо кылып, еврейлер кээ учурларда мусулмандардын келишине таптакыр жол бербей коюуда. Азыр оккупацияланган аймактардагы палестиналыктар жана бозгундар барды келди кылууда катуу чектөөлөргө кабылышкан. Алар Израиль аркылуу өтүшү үчүн Газа, батыш жээг, чыгыш Кудска баруулары үчүн яхудилер бийликтеринен уруксат алышы керек. Бирок ал жүзү каралар эч кандай себептерсиз эле мындай өтүнүштөрдү четке кагып коюшат. Сиздер күн сайын соц тармактардан көрүп жаткан зулумдардын акыйкаты ушундай. Эгер биз Палестина мусулмандарына жардам берели десек, алардын абалы тууралуу бүткүл дүйнө мусулмандарын кабардар кылышыбыз керек. Бул зулумдардын түпкү себеби болгон колонизаторлар жүзүн ачмагыбыз зарыл. Муну менен дүйнө мусулмандарында капитализм зулумунан куткаруучу халифалыгыбыз тууралуу жалпы аң сезим пайда болот. Жана бул аркылуу Аллахтын уруксаты менен халифалык тикеленет жана ал бардык мусулмандарды империализм зулумунан куткарып бүткүл дүйнөгө жакшылык жаят.
Son gönül